Барыңыздарды кош келиңиздер. Бүгүнкү маалыматтык сессияга менин атым Элниса Бекжанова болот. Мен ПИК Кыргызстан ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасынын өкүлү болуп иштейм. Анан бүгүнкү маалыматтык сессиянын модератору болом. Азыр биринчиден мен сессиянын эрежелерин кыскача айтып кетейин. Баарыбыздардын микрофондорубуз өчүк болуш керек. Спикерлердин гана микрофондору жана камералары күйүп туруш керек. Биз биринчи сиздерге азыр маалымат ПИК ОШ бизнести жана инновацияларды өнүктүрүү борборлору боюнча маалымат беребиз. Андан кийин биздин өнөктөш предприниматель уюмунун өнөктөштөрүбүз ушул жаш ишкер программасы боюнча маалымат берет. Андан кийин биз силердин суроо жоопторуңуздарга өтөбүз. Азыр ким өзүнүн атын баардын аттары бар экен. Микрофондоруңузду өчүрүп, камераларыңызды өчүрүп коюңуздарды суранабыз. Суроолоруңуздар болсо чатка жазып туруңуз. Биз бул суроолордун баарын акырында окуп, анан жооп беребиз. Андан тышкары эң аяккы сессияда силер өзүңөр микрофондоруңуздарды күйгүзүп, спикерлерден түзгө түз суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Мен азыр биринчи сөздү биздин ПИК ОШ бизнести жана инновацияларды өнүктүрүү борборунун программалар боюнча жетекчисине Элдияр Сыдыковго берет элем. Бул жана биздин ПИК боюнча жана ПИК кызматтары боюнча маалыматты берип кетет эле. Элиңизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Биринчиден сиздерди ушу жаш ишкер программасынын маалыматтык сессиясына кош келиңиздер деп айтмакчымын. ПИК программа боюнча сиздерге айтып бергенче, мен сиздерди кичине бизнес өнүгүү мисалын бир айтып кетсем, бул менин досумдун бизнеси. 2013 жылы аялы экөө отуруп, кайсы бизнести баштасак экен деп турганда, аялы айтат, мен өзү жакшы торт жасайм деп. Өзү кандай үй бүлөсүндө той болобу же маареке болбосун, алар дайыма аялы торт жасашат. 2013 жылы аялы 1-2 түрдүү тортторду 10-12 сандуу сатып жүргөн. Күйөөсү базарга ташыйт эле, базарда сатат эле. 3 жылдан кийин 2016 жылы уже булардын ишканасы чоңое баштайт. Алар квартирасын сатып, чоң үй алышып, уже торттордун саны бир күндө сатуусу 100дөн 150ге чейин болот. Анан ошолор менен байланыштуу кандай печка, кандай холодильник керек болот, ошол баардык маселесин чечип аткан. 20-жыл уже келгенде торттордун саны 400-500ге чейин жеткен, бирок пандемия менен байланыштуу баардык сатуулар токтолуп калган. Алар көбүнчө ошо кафелерге, анан өздөрүнүн бир дүкөн арендага алышкан, ошол жолдор менен сатып жүрүшкөн. Бирок Инстаграмга рахмат десек болот. Алар Инстаграм аркылуу онлайн сатуулар аябай жакшы болду. Буякта уже конкретно жекече бир буйрутмалар келет. Ошо торттун кандай көлөмү, үстүндө кандай узор болуш керек, ошонун баары жогу Инстаграм аркылуу кылышкан. Эми бул жерде биз сиздин көңүлүңүздү бургум келет эле. 2013 жылдан баштап 20 жылына чейин 7 жыл өтүп атат. Менин оюм боюнча сиздер дагы макул болсоңуздар керек, бул кадамды 3 же даже одан да кыска жыл менен өтсө болот эле деп. Ушул максат менен ушундай бизнестерди Кыргызстанда жакшы өнүгүш үчүн, биздин өкмөткө салым кылыш үчүн, базар экономикасын күчөтүш үчүн ПИК программасы ачылып турат. Бизде ПИК программасы ошто январда башталды. Бишкекте февралдын 20 жылында ачылган. Кыргызстан боюнча дагы 3 борборлор ачылат. Ону сиздер биздин социалдык биздин вебсайттан билсеңиздер болот. Эми биздин кызматтарыбыз кандай? Бизде 6 негизги кызматыбыз бар. Бул биринчиси ишкерлерге акселерация программаларын уюштуруу. Сиздерге акселерация деген сөз түшүндүрүп айтып кетсем, акселерация бул англис тилинен келген. Боюнча бул тез ылдамдыкта бир нерсени аткаруу деп билинет. Ошон үчүн биз ушул мисалы үчүн ушул азыркы жаш ишкер программасы бул акселерациядагы сиздер катышып турасыздар. Ошо тез ылдамдыкта сиздерди бизнесиңизди өнүктүрүүгө жардам беребиз.
Экинчиси бул ишкер кеңешчилер жана бизнес устаттар. Бизнесиңиз сизде болгон болсо, иштеп аткан болсо, анан кайсы бирок туруксуздук болобу же кантип иштесем болот деп суроолоруңуз болсо, ондо биздин ишкер кеңешчилер менен же устаттар менен байланышсаңыздар болот. Үчүнчүсү бул вебинарлар, окутуулар. 20-жылы пандемия байланыштуу баарыбыз иш жакка чыга албай калганбыз. Ошон үчүн ушул тармак дагы бизде өнүгүп жатат. Төртүнчүсү бул эл аралык таанышуулар жана байланыштар. Мисалы үчүн сиз Кыргызстанда гана эмес, Кыргызстан менен чектелбей эле Борборлук Азия же одан да дүйнөлүк масштабка чыгам десеңиздер, ондо бизде дагы ушуларга ылайыктуу кызматтарыбыз дагы бар. И бешинчи, алтынчысы бул онлайн окутуу аспаптар. Бул бизде азыр базасы түзүлүп атат. Сиздерге дагы кошумча маалымдайбыз. Анан инвесторлор, демөөрчүлөр тармагы. Кээде сиздерде бизнес идея болот, бирок бул бизнеске сизге башында акча керек болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул дагы тармак бизде жакшы өнүгүп атат. Азыр Кыргызстан боюнча бизде тизмеде 10 чакты адамдар бар. Бул жекече адамдар же уюмдар. Бирок жылдын акырында Кудай кааласа 30га чейин же одан да көбүрөөк топтойбуз деп ойлойбуз. Эми пик бир ош эми ачылды. Бизде иш чаралар эми башталат. Бирок сиздердин көңүлүңүзгө азыр акселерациянын программаларын Бишкекте өткөндө айтып берейин. Биринчиси бул IT акселерация болгон. Ушу именно пандемия убагында эң керектүү болуп калган. Бардык сатуулар, бардык көп бизнестер ушу онлайн эме кылсак болот деп бул акселерация программа баштаганбыз. Бул программага көп катышкан адамдар, алардын ичинен азыр 10 чакты ишканалар иштеп жатат. Экинчиси бул бизнесиңди өстүр. Бул эки тилде өткөн, кыргыз тилде дагы, орус тилде. Бул жерде 300дөй адам катышкан, алардын ичинде 40тан чоң ишканалар азырынча иштеп жатат. Анан мигрант ишкер атайын акселерация программа уюштурулган. Мигрант ишкер бул пандемияга байланыштуу көптөрү Москвадан же башка өлкөлөрдөн кайра үйгө келишкен. Ошолорго жардам катары болуш үчүн тезирээк Кыргызстанга көнүп, кандай ишти кылсам болот экен деп уюштурганбыз. Бул жерде 12 адам уже бүтүргөн бул программаны. Данияр ушу билет, алар ушул как раз программаны ишке ашырган. Анын ичинен 8 жаңы болуп чыкты, калгандары 5 уже бизнеси болгон. Азыркы өтүп аткан акселерация программа булар жаштар үчүн 6 жуманын ичинде сиздер менен болобуз. Февралдын аягында уже айымдар үчүн атайын арналган программа дагы башталат. Эми устаттар, бизнес кеңешчилер жөнүндө айтып кетсек, бизде жергиликтүү гана эмес, дүйнөлүк дагы эң күчтүү устаттар, кеңешчилер бар. Силиконовый долина мисалы үчүн сиздерге таандык болсо керек. Ошто бизде Серджио Манкита дагы башкалар да ушу эл аралык кеңешчилерге байланыш түзсөк болот. Дагы биз ушул жылы атайын бизнес диагностика аспагын баштап атабыз. Бул диагностика сиздердин бизнесиңизди баалап, кайсы жерлерин жакшыртуу үчүн же сатууларды көбөйтүү үчүн уюштурулуп жатат. Бул бизнес кеңеш программасына кайрылсаңыздар, сизге көбүрөөк маалымат беребиз. Анан сизде ушу кеңешчиге кеткен чыгымдардын 75-85%га чейин сизге кайтарып бере алабыз. Эми вебинарлар жөнүндө айтып кетсек, 68ден көп вебинар өтүлдү 20-жылы. Ушу именно пандемия кризис убагында кантип кризистен чыкса болот экен деп ошол боюнча темалар болгон. Жалпы катышуучулардын саны 1920 адам болуп чыкты. Анан 4-февралда мисалы үчүн дагы бир вебинар болот. Бизнестин натыйжалуулугун онлайн аркылуу жогорулатуу жолдору болот. Сизге Кайрат Абдыкеримов Digital Academy'нин дагы исполнительный директор ID маркетингден келет. Ошого дагы катышып келиңиздер. Чакырып кетет элем. Улуттук иш аракеттеринен алектенбей бизде дагы эл аралык иш-чаралар бар. Биздин программага катышуучулар дагы
Ignite деген эл аралык ишкерлер үчүн дайындалган ар жылы уюштурулат. Ошого биз дагы жардам беребиз сиздерге жол тапкан. Башкасы дагы ушу эл аралык дүйнөлүк ишкердик конкурс өткөрүлөт. Ошого дагы сиздерди даярдасак болот. Мисалы үчүн 20-жылы бизде 100 эң мыкты бизнестин арасына 2 кыргызстандык өткөн. Анын экөөнүн бирөөсү 25 эң жогорку тизмесине кирген. Дагы шос иш-чараларда да катышканбыз. Башка дагы ушу Борбордук Азиядагы маселе, ушу бизди Кыргызстанда кандай стартап экосистемасы иштелип жаткан жөнүндө дагы катышып кеткенбиз. Улуттук иш-чаралар тууралуу бизде Ошто стартап уикенд өткөн. Бул көбүнчө айымдарга арналган эле, бирок биз мырзаларды чектебей да калдык, алар да катышып кетишкен. Эми эң негизги айтканым, бизде дагы өнүктөштөр бар. Биринчиси бул ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасын биздин DAI Global ишкана ишке ашырылып келет. Анан дагы бизде башка өнүктөштөр бул Борбордук Азиядагы, Европада жана АКШдагы өз тармагына мыкты кесип уюмдар катарына киришет. Ош командабыз азырынча кичинекей, бирок биз чоңоебуз. Биздин составыбызда Надира Махамова, бул коомчулук менен байланыш адиси, жана мен программалардын менеджери болуп эсептелем. Сизден суранычы, сиздер бизди азыр телефондон көрүп атсаңыз, скриншот деп коет, ошону сүрөткө алып алсаңыздар, биздин бардык социалдык тармактардын маалымат алыш үчүн ушул QR коддордон билсеңиздер болот. Ушу менен менин сөзүм бүттү. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Анан сиздерге ошо ийгилик кааларым. Жакшы бизнес өнүгүп, сиздер менен бирге болобуз. Силер менен сыймыктанайын. Чоң рахмат. Элиза, кайра сизге сөздү берейин. Рахмат, Элдияр. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Суроолоруңуздар болсо, ушул презентация боюнча же келе жаткан презентация боюнча чатка жазсаңыздар болот. Биз акырында аны окуп жооп беребиз сөзсүз. Азыркы кезектеги сөздү бизнести окутуу боюнча уюму, предприниматель деп аталган уюмдун негиздөөчүсү жана генералдык директоруна Данияр Эмиловго берет элем. Данияр мырза. Азыр. 1 секунд. Так. Буякта болсо бизде азыр 15 киши бар экен. Анын ичинде походу 8-9 киши болсо жазылган окушат го деп ойлойм да азырчы. Биз болсо по очереди болуп элексе бириз менен таанышайлы. Буякта эң маанилүү болсо буякта сиз менен мындай туура маек түзүп, силердин мындай айтканда эң негизги мотивди билип, эмне үчүн жазылганын айтыпчы. Ошол суроого бир аз мындай жооп алсак бизге сонун болот эле да. Анда мисалы болсо буякта Каныкей Кубатова деген айымызга сөз берсек. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Атыңыз ким? Атым Каныкей. Мен өзүм тармакта азыр мебель менен иштеп келип атам. Өзүңөр айткандай, баягы пандемия учурунда көп бизнестер артка кетти. Ошонун себебинен мен да өзүм учебный центр окуу борборунда Ошто иштетчүмүн. 1-2 ай мурун ошо пандемиядан кийин баягы минуска кирдим. Ошонун себебинен азыр мен аны учебный центрин сатып, азыр мебельный бизнес баштадым. Татандан место алып, ошонун себебинен ошого мага тажрыйба керек болуп атат. Ошонун себебинен сизге жаздым эле. Жакшы. Бул курстан болсо эмне эле кандай чындыкты күтөсүңөр? Мен бул ПИК программасы боюнча өзүм
ошо окугум келет, мисалга сиз айтып атпайсыздарбы, тренингдер болот, разные вот финансы, ошонун бүт баары мага тажрыйбасы керек болуп атат да, кантип бизнести алып кетүү, СММ ошол онлайн тармагы боюнча иштеп. Жакшы, анда кстати, сизге рахмат. Анда мен болсо дагы башка бир кишиге эме берейин суроолорду. Рахмат. Сизге рахмат. Рахмат. Султан Рахманов. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Менин атым Султан. Ошто ЖИЭ бизнес ассоциациянын астында түзүлгөн ишкердикти колдоо борборунда бизнес консультант болуп иштейм. Анан биз кээ бир кылып аткан жумуштарыбыз, максаттарыбыз мына пик программасы менен окшош экен. Бизге ишкерлер келип, көбүнчө консультация жасап бергиле, сопровождение жасап бергиле, продажа боюнча, маркетинг, бизнес-план, финансы боюнча ушундай кеңештерди бергиле деп кайрылуулар көп болот. Ошондуктан мен негизинен жанагы пиктин кеңеш берүү программасына ошол боюнча маалымат алам деген максатта бүгүн жазылдым. Рахмат. Замир Тушоев. Саламатсыздарбы. Мен негизинен ошол пик программасына консультант болуп, квалификация же сертификация өтүү жолдору кандай болот, ошону билейин деп катышып жатам. Рахмат. Так, Жаныбек Жалиев дейт. Саламатсыздарбы? Мен бул пик программасына негизинен ошо кеңеш алайын деп жазылдым. Буга чейин биз туризмде иштеп келгенбиз. Анан азыркы учурга байланыштуу мына туризмде жакшы болбой жатканына байланыштуу ушул айтини окуп жаткам. Анан ошо онлайн тармакта кандай жакшы бизнестер бар, ошол боюнча кеңеш алайын деген. Рахмат. Амирлан Ажимуратов. Үн жок болот. Амирлан. Мирлан, биз сизди уга албай атабыз. Тилеке. Жок. Сиз деген чатка жазып коесузбу, биз суранат элек, анткени байланышка тиешелүү сиз жакшы угулбай атасыз бизге. Анда болсо кийинки эме болсо Насиба Кудайбергенова Ожгу дейт. Саламатсыздарбы? Угуп атамбы? Угуп атат. Менин атым Насиба, мен всего лишь студентмин. Ошондуктан өзүм будущемде какой-нибудь бизнес хочу открыть. Орусча сөйлөбөсөм болот да, түшүнөсүздөр? Болот. В будущем какой-нибудь бизнес хочу открыть, и поэтому пока что думаю еще вот над этим именно какой будет выгодно, еще не думала. Вот хотела вот с вами вот это все проконсультироваться. Вот. Вы сейчас сами чем сейчас занимаетесь? Я сейчас в данное время учусь и заодно подрабатываю. Окей, хорошо, окей. И что вы сейчас, кстати, ожидаете от курсов СПИК? Ожидаю хорошие знания в сфере бизнеса. Вот. Ранее я являлась еще студентом, участником этого программы Enactus. Мы оттуда тоже брали некие знания. Вот. Окей, хорошо, ладно, спасибо. Эдиль дейт.
Эдил. Макул, анда кісәт ал жоқ болса, кісәт Нұрлан. Саламатсыздарбы, угул атабы? Эм соны оғады. Саламатсыздарбы, менин атым Нурлан, Ош шаарынан болом. Интернет аркылуу бул программа жөнүндө угуп калдым. Ошол жакында көп эле бизнес кылабыз, бирок азыр эми чоң бизнеске кирип атканыбызга байланыштуу өзүбүздүн билимибизди жогорулатканы аракет кылып атабыз. Ошон үчүн бул программага катышууну чечтим эле. Ошол. Рахмат анда. Эдил. Макул анда. Анда болсо мен эмеге өтөйм презентацияга. Бул жерде эң маанилүү бул курстун эң негизги өзгөчөлүгү бул жакта болсо бир айда 6 жуманын ичинде өзүн бизнесин ачып баштап бир канча акчага ээ болуп ошол курстун негизги эмеси өзгөчөлүгү ушада. Анан болсо биякта эң маанилүү болсо бул курста болсо ар кандай үй ишилер, ар кандай болсо коучинг сессиялар, спикерлер болушат. Анан биякта болсо эң мындай айтканда эң самый мындай эң важный продукт бул болсо, что 6 жуманын ичинде болсо ар бир ишкер өзүнүн ишин ачып, анан болсо бир гана мындай юридикалык формага ээ боло алышат да биятачы. Өзү негизи болсо курс болсо 6 жума болот. Ар бир жума болсо өзүнчө бир темага ээ. Биринчи жума болсо бул кантип өз идеяга ээ болуу. Анткени болсо бул суроо болсо эң болсо эме да, эң маанилүү да. Кайсы иш менен баштап, анан болсо кайсы болсо кантип эле жанагы эмеге маселелерге чечип, чтобы эле потом не было провалов да. Экинчи жума болсо бул болсо полностью реклама, маркетинг. Акта болсо эң маанилүү кайсыл упаковка менен, кайсыл сегментация менен, кайсыл клиенттер менен кантип сүйлөшүп жана кайсы жерде сүйлөшүп ошол эмелерге болсо суроого биз ээ болобуз. Ар бир жумада болсо өзүнчө бир эмеси бар, үй ишиси. Ар бир үй ишиде болсо ар бир окуучу бир канча акча табууга зарыл. Эгерде акчасын таба албаса, бул окуучу болсо биз болсо ага мындай жардам абдан беребиз. Үчүнчү күн болсо бул по рекламе боюнча эме болот, чоң практика. Ал күндө болсо биз 6 сааттай от начала аягына чейин болсо акча төлөп, ар кандай эме Facebook, Instagramдарга төлөп, чтобы алар болсо бизде в режиме онлайн болсо бизге эле рекламасын түзүп берет. 4-күн болсо бул кантип менин сатуу процесстерди коюп, анан болсо аны болсо бир мондай стабилдүүлүккө алып келип, чтобы болсо ар бир ай сайын ар бир ишкерде өзүнчө бир план болсу үчүн биз болсо ошол жуманы ошого биз арнайбыз. Анткени болсо эң чоң маселе бул ар бир ишкерде болсо любой иш болсо мындай эме да, же бир айга, же 2 айга ашып кетсе бир мындай фалтай иштейт, анан бүттү. Ушуну жок болот да. Мындай болсо устойчивый
процесске алып келиш үчүн биз болсо ошол жумада ойлонуп ар бир окуучу менен иштеп ошондой эмелерди биз деметебиз үй ишлерди кылабыз. Ар бир жума сайын биз болсо ар кандай спикерлерди алып келебиз. Алардын эң негизги максаты болбосо ошол темада терең ойду берип, билимди берип, анан болсо ар кандай суроолорго жооп берүүгө максаты бар. Анан болсо эң аягында болсо ар бир ишкер өзүнчө бир презентация кылып баштайт. Ошол презентацияда биз болсо биздин команда силерге абдан жардам берет, чтобы эң аягында силер болсо чыныгы инвесторлордун алдында презентация кылып, анан болсо мүмкүн болсунча алардан болсо же акча, же бир эме тажрыйба, же болсо ар кандай ресурстарды ээ болууга биз болсо силерге жардам беребиз. Биякта болсо эң маанилүү болсо бизде курстун жыйынтыгы болсо биз 100% аудиторияда болсо биз болсо 30% эме 30% эмеге ийгиликке ээ болот. Мындай жыйынтык негизи болсо эмеде биздин Кыргызстанда болсо мындай жыйынтыкка жеткен окуучу долбоорлор аябай аз да. Вот. Азыр болсо эгерде силерде суроо болсо, мен болсо ага жооп берүүгө даярмын. Так. Рахмат, Данияр. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар болсо, азыр микрофонду күйгүзүп сурасаңыздар болот, же болбосо чатка жазсаңыздар болот. Менде суроо бар эле. Ошондо бул жумасына күнүнө 1 сааттан же 6 сааттан убакыт алабы? 6 жума. Биякта болсо жуманын аягында бир күн же суббота же кайсы күн эле же суббота же воскресеньеда биз болсо бир күн толук ошол сабакка бөлөбүз. Ал күндө болсо биз болсо 4 сааттан 6 саатка чейин мындай тынымсыз окуйбуз. Бир жумада бир жолу. Ал эми болсо вторник жана четвертте болсо бул атайын жанакы воскресеньеда болуп өткөн суроолорду биз ошол күнү же индивидуально суроону бересиңер вторник күнү. Четверг болсо, бул болсо эгер мындай үй ишини кылып жатканда суроо пайда болсо, ошол күнү суроо берүүгө эме бар да, мүмкүнчүлүк бар да. Ошондо мындай ачык айтканда жумада болсо 3 күн. Дагы эмелер, суроолор. Саламатсыздарбы? Эдил. Саламатсыздар, мен атым Эдил. Чүй областынын Кемин районунан болом. Сизде мындай суроодо мен ишим эме болчу да, балык чарбасын ачуу болчу да. Анан регистрация кылып атканда айыл чарбага эме жардам берилбейт дегенде ошол суроо алайын дедим эле, болобу мага катышса. Мен азыркы учурда ошо балык өстүрүү, анан полониянын өстүрүүнүн эме пландап жатам да. Элиза, это походу
Рахмат Эдил сурооңуздарга рахмат. Сиз деген жана биздин социалдык тармактардагы талаптарды окуп көрдүңүз беле? Так, эмне талаптар? Сиздердин биринчиден мен сиздерге азыр бияка чатка ссылканы жөнөтөм. Сиздердин бизнесиңиз азыр только идеяңыз бар, биринчи идеяңыз бар же уже ачылган бизнес силердики? Меники мынакей Павлонияныкы уже өстүрүп атам азыркы учурдачы. Уругунан өстүрүп аткан кезим азыр күнөсканадам. Балыктык болсо ошол баштай элекмин, бирок мен жерин алып документально бүткөн. Азыркы учурда мен пруттук азайын деген эмедемин. Баштоо убагындамын да азыр. Түшүнүктүү. Искендер мырза, сиз жооп берип коесузбу? Бул Кемин районунан Эдил кайрылып атыптыр. Биздин баягы жалпы критерийлер бар да. Биздин шарт боюнча бул түзмө-түз баягы айыл чарбачылык менен ушул алек болгон компанияларды биз кабыл албайбыз, анткени биздин башка өнөктөштөрүбүз ушундай сектордогу, ушул тармактагы компаниялар менен алек. Ошондуктан бул жерден бизден баягы сүйлөшүп, суроо берип, мындай жооп алышса болот, мындай жалпы пикир алмашуу катарында. Бирок программага катышуу үчүн ушул переработка болуш керек, баягы түзмө-түз айыл чарбадан тышкары болуш керек да. Ошол айыл чарба продукциясынын переработкасы болсо, анда жакшы. Переработка болгондо ошо эмнелерди түзөт да, мисалы, переработка айыл чарбаныкы? Переработка кайра иштетүү, мисалы үчүн эгерде сиздер павлонияны өстүргөнүңүз, бул түзмө-түз айыл чарба да. Балык өстүргөнүңүз, бул да түзмө-түз айыл чарба. Эгерде ошол павлонияны өстүрүп, анан павлониянын древесинасы менен мебель жасасаңар, бул кайра иштетүү, переработка. Эгерде балык өстүрүп, анан балыктан мисалы үчүн консерва жасасаңыздар же атайын кандайдыр бир рыбный чипсы деп коет, же икра өндүрсөңүздөр, аны упаковкалап, анан мындай кайра иштетсеңиздер, ушуну переработка деп атайт да. Ошондо биз колдойбуз, ошондо биздин талаптарга туура келип калат. Бирок бул жакта 6 жуманын ичинде боло турган иш, окуу 6 жуманын ичинде болот да. 6 жуманын ичинде мен результатты көрсөтүш керекмин да, туурабы? Ошол мисалы азыркы учурда мен өндүрүштүк үчүн переработка фабрика эмен ачканга убактым да болбой калат да, мындай ишке ашыргангачы. 6 жума ичинде. 6 жума ичинде Данияр мырза бир жооп берип коесуздарбы? Анткени сиздин өзүңүздүн практикаңызда ушундай кандайдыр бир жыйынтыктар болгон да. Так ушул суроого байланыштуу. Эми биякта болсо эң маанилүү болсо 6 жуманын ичинде болсо именно кандай жыйынтыкка мен болсо боло алам деген суроого мындай ар бир өз киши коюш керек да. Анан болсо биякта мындай бир заводду куруп же болбосо мындай фабрика куруп, албетте мына 6 жуманын ичинде бул мындай чоң бир суроо да. Азыркы этапта кантип мен мындай работающий продуктор менен кантип иштей алам деген эгер биз суроо койсок, мисалы болсо жанагы бир заводдун эмесин алып, ресурстарын, аны менен эме болуп, өнөктөш болуп, аны менен эгер иштей алсам, бул эме болсо, бул ишкер бизге эме да, критерий боюнча эме да, болот да. Мындай түзмө-түз айыл чарбалык эмелер болсо, продуктылар болсо, бир аз эме да, мындай критерий боюнча өтпөйт да. Менин оюмча быкытыр бар да, 4-5 быкыт бар да, менин оюмчачы. Мен азыркы учурда катыша берсем болобу? Башка идея менен эгер эметсе чыкса, мен башка идея менен анда катышып, Ооба, болот. Эгер башка эме болсо, идея болсо, болот. Эме критерий боюнча да. Кичине эскертип коюшубуз керек, баягы эгерде бул баягы игорный бизнеске тиешелүү болсо, мисалы үчүн же баягы куралдарды, аскер куралдарды жаратуу, же аскер министрлиги үчүн кызматтарды кылуу, же болсо баягы
алкоголдук баягы ичимдиктерди жасоо же кайра иштетүү же эмеге табакокурение баягы тамеки вейп жана башка ошол сыяктуу бизнес болсо анда колдонулбайт да. Калганын баары анан айыл чарбада түзмө түз колдонулат, анткени аякта өнөктөштөрүбүз иштеп атат айыл чарба сектору менен. Башка тармактардын баары колдонулат. Туризм да бар, Туризм да бар. Рахмат, түшүнүктүү. Анан бул жерде кичине толуктап кетсем, бүгүнкү сессия маалыматтык сессия болуп эсептелинет, жана программа жаштар программасы боюнча. Бирок силер программанын өзүнө катышуу үчүн силер жана биздин социалдык тармактардагы критерийлерди окуп, өтүнмө толтурушуңуздар керек. Ошондо биз силерди карап чыгып, анан ошо өтүнмөлөрдүн арасынан бир нече ишкерлерди тандап, ошолорду окутабыз. Бүгүнкү бир гана маалыматтык сессия, силер деген обязательно сөзсүз жанагы өтүнмөлөрдү толтурушуңар керек. Мындан мурун толтурган өтүнмө буга кирбейт, азыркы? Именно жаш ишкерге мен анкетаны толтургам да. Анда болот. Жок, именно ушул биздин азыр айтып аткан жаш ишкер программасына толтурсаңыздар, ал уже биздин базага кирди, уже өтүнмөнү биз карап чыгабыз. Ошо мен толтургам да, ошон үчүн бүгүн мага оповещение келди да, бүгүн болот. Хорошо, макул. Рахмат эжил сурооңузга. Рахмат. Чатка 2 суроо келиптир. Биринчисине мен жооп берейин, экинчисине Данияр сизди суранат элем. Биринчи суроо катышуу бекерби деп сураптырсыздар. Катышуу бекер. Биздин программа, биздин долбоор Улуу Британиянын өкмөтү катарынан каржыланат. Ошондуктан бүт иш-чаралар биз чакырып аткан тренерлер жана бүт программанын иш-чаралары катышуучулар үчүн бекер болот. Бирок биз деген катышуучулар тарабынан абдан мындай жоопкерчилик менен катышууну суранабыз. Биз ошону талап кылабыз да, жоопкерчиликтүү катышууну биз талап кылабыз. Экинчи суроо боюнча тренерлер ким болот? Данияр айтып берип коесузбу? Анан болсо бата эң маанилүү катышуу бекер, бирок болсо мындай кандайдыр бир өзүнчө бир эме болот. Адор болот да. Анан бата болсо эмес именно бүт бизге болгон критерийлер боюнча эгер ошол катышуучу киши өтсө, биз болсо ошолорду тандап, анан болсо биз ошол менен бир ай алар менен отуруп уктабыз. Тренерлер болсо биякта действующий эмелер, ишкерлер. Анан болсо бул бүткүл программа болсо бизде болсо уже 5 жыл ишке ашып, анын болсо эффективдүүлүгүн уже ар бир жыл сайын өзү болсо өзгөрүп турат. Атайын ошо бул менен биякта кем окуган эмелерге, ишкерлерге, чтобы эмеси жыйынтыгы сонун болуш үчүн бизде болсо азыр болсо ар бир жыл сайын бул программа эметет да, өнүгөт да. Анан биякта эң маанилүү болсо ар бир ишкер болсо бул болсо бир күндө же суббота же воскресенье толук кандуу болсо ошол окуу процессине бөлүп бериш керек да. Эгер антип бөлө албаса, бул окутуучуга болсо биз болсо мындай айтканда мындай толук анан эффективдүүлүк мындай жыйынтык мындай эме жок, обещание жок да. Так, дагы эгерде суроолор болсо, биз болсо дагы мындай жооп берүүгө даярбыз. Эдил суроосу жок экен. Так, Мирлан Ажимуратов, Жаныбек Чалиев, биякта болсо жанагы кантип консультант болуу деген суроолор дагы болду экен, Анда суроолор азыр келгичекти мен жана эң башында Султан байке жана Замир байке консультация кеңеш берүү боюнча биздин экинчи багыт боюнча суроолорду бердиңиздер эле. Бул бир аз жаш ишкер программасынан башка багыт болуп кетип атат. Ошондуктан биз сиздерге каршы болбосоңуздар имейл катары маалымат жөнөтүп эли.
биздин консультанттар кандай иштейт, кандай биздин консультант кеңеш берүүчүлөрдүн базабызга кандай кирсе болот, кандай критерийлер бар, анан биздин кеңеш берүүчүлөрүбүз үчүн кандай окутууларды бере алабыз, кандай окутууларды, кандай возможностьтарды сунуш кылабыз, ошонун баарын сиздерге жөнөтүү эле. Замир байке, Султан байке, сиздерге. Так, анда болсо эгерде суроолор жок болсо, жанагы бул программага катышам дегендер Едил, жакта болсо дагы Ожгуда болгон Хасиба, если у вас есть знакомый, эгер мындай тааныш болсо, ошол эмелерге болсо эмени берип өтүлмөнү алар дагы катышууга эмеси бар, мүмкүнчүлүгү да. Анан бuyakta эң маанилүү следующий раз мындай кечикпей, эгер мындай өткөн эмелер болсо, сонун болот да. Дисциплинасы сонун болгон эмелер участниктер. Так. Эгерде суроо жок болсо, биз болсо анда болсо ар бир кишилерге дагы бир жолу менен маалыматты дагы эметебиз. Почтага жиберип. Анакей, сиз башында айтып кеткениңиздей, туура түшүнсөм сиздин уже кандайдыр бир ишканаңыз бар, чынбы? Микрофонуңузду күйүп коесузбу? Саламатсызбы? Да, сиздин сурооңузга жооп берип коелу биз дагы. Сиздин иш-чараңыз уже, ишканаңыз уже ачылган, уже кандайдыр бир иш-чара өтүп жүрөт, сиз айтканыңыздар. Анан бул программаны бир сыра карап көрүңүздөр. Биздин критерияларга дал келсеңиздер, анда сиз бул программага өтүнмө жазып толтуруп берсеңиздер болот. Бирок силерге туура келбесе, биз жакында биздин социалдык тармактарга кошулуңуздар. Биз жакында дагы бир нече программа ишке ашырабыз. Ал программалардын бири аялдар, айым ишкерлер үчүн программа болот. Ошолорду карап турсаңыздар болот. Анан ошолорго тапшырсаңыздар болот. Чоң рахмат, Илдиза. Мен азыр кечээ анкета толтурганым бир аз туура эмес болуп калыптыр, анткени түшүнбөстүктөн баягы тренинг боюнча жазып салыптырмын идеясын. Мен баягы тренингди кыргызча көп жазбагандан. Мен өзүм мебель боюнча идея бар эле, азыр иштелип чыккан, место алынган, бирок азыр мебель даярдоо процессинде. Ошонун себебинен катышайын дегем, кандайдыр бир тажрыйба алуу, сатуу боюнча, кантип бизнести өнүктүрүү, ошол боюнча катышайын дедим элем. Кандай кылсам болот? Ошо базага кетип калган жокпу же кайра тапшырыш керекпи? Ошону жооп берип койсоңарбы? Сиз деген өтүнмөнү дагы бир жолу жакшылап толтуруп жибериңиз. Биз биякта атайын базаны бир сыра текшерип чыгабыз, анан көрүнөт биякта бир киши эки жолу тапшырган экен. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Дагы суроолоруңуздар болсо, биз дагы акыркы 2 мүнөт күтөлү. Чатка жазыңыздар, же болбосо микрофонуңуздарды күйгүзүп сурасаңыздар болот. Же суроолор жок болсо, анда биздин социалдык тармактарды биз чатка жазып койдук. Окуп карап туруңуздар. Аякта көп мындан тышкары ар кандай программалар жарыяланат. Суроолор жокко окшойт. Анда баарыңыздарды катышуу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат келгениңиздерге. Ийгилик каалайбыз баарыбыз сиздерге. Жакшы туруңуздар. 2 кишиге маалымат жөнөткөндү убада бердик. Муну бүгүн кечке чейин же эртең жөнөтөбүз. Рахмат. Рахмат сиздерге, урматтуу катышуучулар. Эмки жолу көрүшкөнчө дагы бир инфосессия болот болуш керек. Рахмат.
Чоң рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат, саламаттаңыз. Саламаттагыла.